чын ойлогон жаш муундарды таза инсанды колдоңуздар. Жана мен өз атымдан ушу Строкова депутаттык мандатын тапшырууну мен талап кылам. Эгерде тапшырбаса прокуратурага арыз жазамын. Добушташтар Эртеңден сатпасын, баштап элден кечирим киши сурасын. Строкова мандатын тапшырсын. Кечирим Анткени сурасын. себеби ак үйдө отурганга эч кандай мыйзамдуу укугу жок. Ошондуктан мындай Строкова эгерде депутаты калсын, элге иштеймин десе, публично элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Чекте ошол сөздөрдү, ошол директорлорду чогултканда кандай максат сезим менен ой бөлүп, мындай караштырып көрүңүздөр. Мындай адамдар ак үйдө отуруп, бу элди бузуп, элдин ынтымагын ыдыратканга өзүнүн салымын кошууда терс жагынан. Ошондуктан мен сиздерди агитация жүргүзбөй, мен өз каалоом менен ушул жерге келип отурам. Строкова госпожа Евгения, бул угуп турган болсо, бул мандатын тапшырсын тез аранын ичинде. Элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Мен ушуну талап кылам. Колдойбуз. Таркап кетти видео, директорлорго барып ушундай агитация кылып аткан чыгымда ой пайда болот экен. Бул дружкаларына жардам берип атат деген. Ошон үчүнбү деген баягы бир компания дегендейчи бул Евгения Строкованы биз деген эл өкүлү кылып шайладык керек болсо, бул эл өкүлү болуп шайлангандан кийин бул элдин талабын талаш керек. Биз ушунун кызматын керек болсо аз кылып жүрөбүз. Ошол издениш керек болчу. Каякта проблема болот. Биз проблеманы айтып чыксак, бизди келип туруп неграмотный шайкалар деп атышат да. Биз ушул проблема болуп атат. Ушу балдарыбызды акчага аралаштырбай калачы деп суранганыбыз үчүн ал директорлорду собирать этип алып айтып атат. Силер деген мектепти жаап салгыла, трубалар сынып калса, силер жаап салгыла. Это уже эмне деген сөз. Ал жакта мисалы сөздү деген бул эл өкүлү болгондон кийин байкап сүйлөш керек. Бул деген керек болсо деген судебный сөздөрдү сүйлөп атат. Мен вот мать троих детей, мен ошого мээм жетип атат. Ошону деген юристтер буга уже оценка бериш керек болсо. Кетиш керек. Оюмду айтып атам, мен мындай депутатка мен каршымын. Мен дагы педагогмун. Мен билимдүүмүн. Билимсиз. Анткени бардык ата-энелер билимсиз ата-энелер деп атат. Жок, ал айтып атат, бир кучка билимсиз бир кучка чогулуп алып агитация кылат. Она ошибается. Она очень сильно ошибается. Мы сами все добровольно собираемся, потому что мы устали. Мы устали все время таскать деньги в школу. Хорошо, мы ради ребенка мы готовы отдать свою жизнь. Не то, что какие-то 400 сомов. Мы это так говорим. Но потом, если кто-то будет отдавать, а кто-то нет, потом мы будем делиться на бедных, богатых людей. Поэтому она должна прекращать это, а не провоцировать. И она провоцирует. Сейчас вот очень много людей действительно сейчас очень возмущены ее словами. Поэтому